бир ушул Плотниканын айынан бүтүндөй Кыргызстанды, Казакстанды баарын ойлотуп, Сталбек адамдарга мындай боорукелдиктин, жөнөкөйлүктүн Сталбек далилдеп атат да мындай. Дүйнөгө кызыкпаганын, өзүнө бирөө 100 сом которсо, 50 сомун бирөө менен бөлүшүп атат. Сталбекти билимдеген мындай атайлап дагы Сталбекти адам жасай албайсың. Жарата албайсың. Сталбек өтө миллиондогон адамдарга эме берди. Жөнөкөйлүктүн баягы канааттанат го адам. Адам бир нерсеге каниет кылып, шүгүр кылып жашаганды Сталбек өтө көп адамга. Дүйнөгө акча табабыз, тиричиликте тириштирет да баары эле. Сталбек ошо тапкан 100 сомун дагы, аны 50 сомун бирөөгө берип эметип мындай аябай чоң эме кылды да. Идеология. Мо неме? Сталбек деген бирөөсүн билемесин биз алып сатып алды. Сталбектин азыр бир яшигин бирөөсү көтөрүп кетти. Аман. Бир яшигин биз алабыз дагы баягы Сталбектики деп таратабыз. Шаардыктарга. Эм банк беребиз. Сталбектин номери менде бар өзү. Бар. Onu jeline koymuş ya. Карасаң мына Сталбекти кара. Бар эле Сталбекти кара. Ne Сталбек молодец. Азамат Сталбек. Россияда иштеп келгенин Сталбектин нолу канча? 220 alır. 220 бир? 32, 520. Өзү бир немеси канча яшиги? 5 kilo yaramda. Жалпы канча? Сталбек биз көбүрөөк которбойбуз, эми айтпайбыз. Бир көптөр эмес Сталбек. Мына өзүң карачы, менин шотумда канча акча бар экен, карачы мына. Азыр көрсөтөм. Yalvarken o şortlar. 9900. 9900 mü? Gördün mü? 9900 var eкен. Akçam var. Stалбек рахмат. Урматтуу кыргыз эли, мен Айшоланын мамасы болом. Азыркы учурда Айшола кызыма операциясына көп суммадагы акча керек болуп жатат. Түркия мамлекетине келгем, бир аз да болсо тыгынчык болсун деп, акча топтойм деп, кызыма жардам берип коюңуздарды суранам. 30.000 AQSh доллары дейт. Аутологичный трансплантация стволовых клеток деп башына. Kızıma jardam beriңиздерди суранам, аз болсо да 100 сом, 200 сом болсо да салып коюңуздар. Болбосо бул видеону бөлүш. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар, урматтуу агайыны, эже карындаштар. Акыркы өлкөбүздө болуп жаткан кырдаал боюнча бир аз ой бөлүшөйүн деп турам, туугандар. Албетте убактыңыздарды алсам кечирим сурайм. Жерлер боюнча бүгүнкү күндө ажообуздун түз айтканы боюнча эми жерлер участок берилбейт, көп кабаттуу үйлөр курулат деген. Анан бул жакта Кытай басып кетти. Кытайларга момча жылга арендага берилип атат. Тияк деген мындай жанагындай суу кечпеген бир жомоктор анча көрүнүп окулуп калат, интернетте жазылып калат. Мындай карасаң, негизинен эле баары бүт эле фейктер. Эптеп элди наразы күчөтүү, элди мындай провокация жасоо дегендей бир мындай жакшы немеде жазышпайт да. Анан бул жерлер боюнча чындап эле айылдагы жерлер, эгерде айылга барып көрсөңөр, айылда тиги тоо таш, тиги жайытка чейин үйлөр курулуп кетти да, участок берилип. Ошол нерсени кыскартып, туугандар, ошону райондук ар бир жерде райондорубуз бар, ошол район центрлер бар. Ошол жерди күчөтүп, көп кабаттуу үйлөрдү куруп, мындайча айтканда ушундай демек өтөлү, жайыттарыбызды сактайлы, жерди сактап, кийинки келечек муунга сонун өткөрүп берели деген бир жакшы ойлор, жакшы идея. Буну колдошубуз керек наоборот. Бул мындайча айтканда жакшы иш аракеттер да, туугандар. Буну туура кабыл алышыбыз керек. Анан экинчиси, жерлер берилип атат 49 жылга. Тиги СССР учурунда деле берилбеди беле, анклавдар ошол бойдон калып кетти, андай мындай дегендерге. Бул СССР учурунда биз бир мамлекеттин астында, бир конституциянын ичиндеги кичинекей өлкөлөр болгонбуз. Ошон үчүн бул кийин биз СССР бөлүнгөндөн кийин бизге бир күчтүүрөөк дагы ажоо келбептир, бир келесоо келип Бакаев
өз учурунда алган жок. Ошон үчүн бул ызы чуу болуп, акыркы мына точканы жакында эле коюлуп, жер чечилди да туугандар. Бүгүнкү болуп жаткан бул келишимдер 49 жылга берилип аткан жерлер бул мамлекеттин жеке көзөмөлүндө болот. Бул эч кандай мурунку кошобойт анклавтарга. Ошол эле учурда бул чоң инвестиция, бул налог дегендей. Ошол учурда бул жака эмне курулса ошонун баары мамлекеттин балансында калат кийин. Бул эч кандай бул актив, бул байлык буюрса келечегибизге. Анан Кытай басып кетти, анан тияк-бияк бул жерде эки себеби чоң мега проектлер курулуп атат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп атат. Ал жерде көптөгөн специалисттер ошол жол курган кесипкөй, темир жол, туннель казган кесип бул Кытай кесипкөйлөр экен. Алар Кытайлар иштеп атышат. Алар эртең бүткөндөн кийин кайра кетишет. Анан чоң мисалы үчүн шаарыбызда тиги мусорду неме кылган заводдо электр энергия чыгарган мусордон башка чоң иштерде албетте Кытай жарандары иштеп атат. Бирок булар эртең бүткөндөн кийин кетет туугандар. Бул жерде биринчиден ошол нерсени улам чыгарып элдин нааразычылыгын күчөтүп, үчүнчү күчтөрдүн өзүбүздүн эле жанагы 30 жыл эптеп бийликке келип жан баккан келесолордун аракетин көрүп атабыз туугандар. Ошол эле учурда жергиликтүү ошол эле бийликтегилер, губернаторлор, акимдер ошолордун да бир аз тупизм деп коет, тупойлугунан көрүп атабыз да. Ошолор ошол нерсени алдын алып, акимдерге дайындап, же болбосо ушу тийиштүү органдарга дайындап, ошол жерде иштеп жаткан чет элдик ошол жарандарга, рабочийлерге, жумушчуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мындай кылбагыла, мындай ток менен балык кармабагыла, машина менен бул жака чыкпагыла деген иштерди жүргүзүш керек болчу. Тилекке каршы алардын ага акылы жетпейт экен. Сөзсүз бирөө сөгүп, бирөө ага команда бергенде жасайт экен да, алар робот экен да. Анан экинчиден ошол нерсени чагылдырып, ызы чуу кылып аткан провокаторлорду дагы мындай айтканда түшүнүш керек. Алар кимдин адамдары, эмне максат менен ошол нерсени жасап атат. Ошого бүгүнкү күндө негизинен ал биз түшкөн багыт абдан туура. Мамлекетибиз мындай айтканда бурдагыдай болуп катып, аркага жашап, карыз багып аткан жок. Ар бир чоң карыздын бул чоң проект үчүн келген нерсе. Бул проект өзүнүн карызын актап, эртең мамлекетибизге да чоң мындай айтканда пайда алып келет туугандар. Ошого бүгүнкү бараткан багытыбыз туура. Анан сен мынтип бересиң, сен мынтип колдой бересиң, сен мактай бересиң, мен мактап, мен мамлекеттик иштебейм, мен жөн эле жеке адвокатмын. Мен жөн гана туура көргөнүмө анализдеп, оюмду айтам. Анан болуптур, бул бийлик болбой калды деп туруп Атамбаевди кайрап келгиле. Атамбаев мындай айтканда нак эле сатып берген Кыргызстандычы. Бүгүнкү күндө мындай багыт менен Кыргызстан экономикасын жакшы алып көтөргөнгө аракет кылып атышат. Ошон үчүн туугандар, туура анализдеп, туура эме кылып, ойлонуп, чечим чыгаралы. Колубуздан келишинче колдойлу, анча нерсеге сабыр кылалы, күтөлү туугандар. Бардык нерсе негизи башталышы жакшы, аягы сөзсүз жакшы болот туугандар. Аракет бар, кыймылы бар туугандар. Аягы сөзсүз жакшылык менен бүтөт. Ошого эч качан үмүтүбүздү үзбөй, ишенип колдоп туралы туугандар. Рахмат, бар болуңуздар.